Чолпонбай Төлөбердиев. Даярдаган Шабданбекова Жипар. Чолпон жылдызынан коюлган ысым. Чолпонбай Төлөбердиевке Төлөбердиев Талас областында Киров районуна караштуу Чымкент кыштагында 1922 жылы 13 апрелде дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Төлөберди ата асмандагы жаркырап турган чолпон жылдызын көрүп, наристесине ушул ысымды ыйгарган. Ал 11 жашка чыкканда атасынан айрылат. Жумуштан качпаган мээнеткеч бала оор заман курчап турган кезде жетим калган. Үй бүлөнүн башынан оор мезгилдер өтөт. Чолпонбай апасын кор кылбай багуу үчүн жаштайынан кара жумушка бышып, талаада чоңдор менен тең ата иштеп, абдан мээнеткеч болуп чоңоет. 1933 жылы мектеп босогосун аттаган жаш бала 7 жыл билим алган соң колхоздо түрдүү жумуштарга иштей баштайт. Калктын башына кара түн түшүп, 1941 жылы улуу ата мекендик согуш башталат. Мекенди коргоо үчүн кыргыз жигиттери майданга аттана баштайт. Чолпонбай да ошол эр азаматтардын катарында 1941 жылы декабрь айында Кызыл армиянын катарына кошулат. Ошентип 19 жашка толгон жигит кандуу казакка аттанат. Чолпонбай Төлөбердиев баскынчылар менен болгон айыгышкан кармашта Воронеж облусунун Ленинский районуна караштуу Селявный кыштагын бошотууда болуп көрбөгөндөй эртик көрсөтөт. Согуш оту алоолонуп турган 1942 жылдын 6 августунда Чолпонбай Төлөбердиев ошол күнү полк Дон дарыясынын бир өйүзүн ээлеп турган. Ал эми дарыянын ары жагында Селявный кыштагы душмандын карамагында болчу. Фашисттер кыштакты 120 метр бийиктиктеги дөңсөгө тыгыз жайгашып, советтик аскерлерге каршы ок жаадырып өткөрбөй турушкан. Ошол күнү жогору жактан айылды кандай гана болбосун ээлегиле деген буйрук келет. Аны аткаруу үчүн Чолпонбай 10 жоокер менен бирге душмандын уюгун көздөй жөнөйт. Советтик аскерлер сууну сүзүп өтүп, каршы жээкке чыгат. Бирок немецтер дөңсөгө жайгашкан замбиректи тынбай ок чыгарып, алардын жолун торойт. Кыштакты ээлөөнүн жалгыз жолу замбиректер жайгашкан зотту жок кылуу эле. Ошондо 20 жашка жаңы толгон кыргыз жигити баарын өз колуна алат. Чолпонбай аларга карай жүгүргөндө оң далысына ок жеп жыгылат. Бирок жарадар болгонуна карабай, бүт күчүн жумшап, зоттун оозун денеси менен басып жыгылат. Бул эрдиги үчүн душмандын ок атуусун бир аз болсо да токтотот. Бирок кызыл армиячылар үчүн жетиштүү эле. Алар чабуулга өтүп, зотту жок кылып, кыштакты ээлешет. Баатырдын сөөгүн өзү эрдик менен курман болгон Селявный кыштагындагы дөңсөгө коюлган. Аны менен бирге болгон жоокерлери жана командирлери мүрзөгө жыгаштан эстелик коюшуп, сага кыргыз элинин баатырына түбөлүк даңк, элдин ишенимди уулу Төлөбердиев ата мекендин даңкына, өзүнүн эрдиги менен өзүн жана элин өлбөс өчпөс даңкка бөлөдү деп сыяк калем менен жазышкан. Чолпонбай Төлөбердиевке көрсөткөн эрдиги үчүн 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Чолпонбай Төлөбердиевке Кызыл жылдыз медали, Ленин ордени ыйгарылган. Ошол эле учурда азыр баатыр төрөлгөн айыл анын атын алып жүрөт. Кичи мекенинде анын музейи жана окко төшүн тозгон жоокердин эстелиги турат. Чолпонбай Төлөбердиевке көрсөткөн эрдиги үчүн Селявный айылындагы мектепте музей уюштурулган. Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдигин эч ким эч качан унутпайт.
Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.